айтканын мен кыргыз тилинде да толуктап айта кетейин деген. Бул акыркы жумада, мурунку жумада соц тармактарда кайсыл бир массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү ушул 5 октябрда 5 жана 6 октябрга түнү болгон окуянын кесепетинде жаракат алган балдар президент Садыр Жапаров Нуркожоевичтен Батыр деген наамды талап кылып атат деген маалыматтар таратылды. Мунун бардыгын биз айта кетет элек, бул андай болгон эмес, биз андай талап эч качан кылган эмеспиз. Кыргызда мен батырмын деп эч качан айтылбайт. Батырлык наамды эл берет. Ошондуктан биз деген айта кетсек, Батыр деген наамды биз эч качан талап кылган эмеспиз, биз талап да кылбайбыз. 5 октябрда биз деген ошол Батыр деген наамга татыктуу болобу деп чыккан жигиттер эмес. Бул коомдо, биздин коомдо өзүңүздөргө белгилүү болгондой 2020 жыл кыргыз эли үчүн деги эле дүйнө жүзү үчүн эң оор жылдардын бири болду. Особенно ушул биздин мамлекетте ушул 30 жылдан бери түптөлүп чырмашып калган коррупциондуу схеманын айынан биздин элибиз өтө оор абалды башыбыздан өткөрдүк. 2020 жылы анын үстүнөн пандемия болду, карантин болду, канчалаган мекендештерибиз жумушсуз калды. Кичинекей бөөктөрүбүздүн көз жашы төгүлдү деп айтсак болот. Баарыбызга белгилүү болгондой үй бүлөсүн багабыз деп чет мамлекетте жүргөн биздин мекендештер өзүнүн үйүнө келе албай, ошол границада калган мекендештер миңдеп саналат. Ошонун бардыгын биз көрүп, кайдыгер болуп үйдө отура албастан биз ошонун бардыгына жоопкерчиликти тарта турган ошол бийлик башында турган Сооронбай Жээнбековду элдин алдына чыгып жооп берсин деген талап менен биз ошол аянтка барып ошону талап кылганбыз. Бирок тилекке каршы жооп бергендин ордуна өзүнүн тынч митингге чогулган элине ок атты. Баарыбызга белгилүү болгондой шумовой граната жардырып, мына биздин 19 жаштагы кырчындай болгон патриот мекени үчүн күйгөн бир бөбөгүбүздөн айрылдык. Бир үйдө жалгыз эркек уулдан айрылып атат. Үй бүлө бул жердечи. Анан бүгүнкү күндө биздин талабыбыз урматтуу Садыр Нуркожоевичтен бизге деген бир эле Садыр Нуркожоевичтен эмес, ошол эле парламентте отурган депутаттардан дагы биз талап кылат элек да, бизге деген ошол жабыркаган мырзаларга ушул биздин юридикалык жана саясий баа берилиши керек. Мына жарым жыл өттү. Бир дагы сөз жок, бир дагы кеп кылбайт, эч ким эчтекени сүйлөнбөйт. Эч ким эчтекени айтпайт, эч кандай бир баа берилбейт. Ошол нерсени биз талап кылабыз. Юридикалык баа берилиш керек, саясий баа берилиш керек. Биз кимбиз? Самат мырза айткандай, биз мародербузбу, же биз революционербизби, же биз бир башаламандык чыгарылган кандайдыр бир чогулган элбизби? Биз кимбиз? Эгерде биз мародер болсок, же бир башаламандык кыла турган болсок, анда бизге деген уголовный ответственность, анда бизди алып барып камап салсын. Же болбосо наоборот, бизге деген баа берилиш керек. Бул деген мындай деген болбош керек. Юридикалык жана саясий баа берилиш керек обязательно. Анан ошол 5 октябрда мына бизде жүздөгөн балдар жаракат алып, мына бир инсаныбыз каза болуп отурат. Дагы бир инсаныбыз мына 3 ай 4 айдан бери эми өзүнө келип, комадан эми чыгып отурат. Өмүр бою инвалид болгондор биздин арабызда жок эмес. Бирден мүчөлөрдөн ажыраган балдар бар. Ошолорго деген мамлекет тарабынан көңүл бурулбай жатат. Мамлекет тарабынан обязательно эң биринчи очередь көңүл бурулуш керек эле, бирок эч кандай көңүл бурулбай жатат. Ошону биз талап кылып президентке кат жазганбыз. Ошол катты жооп келген жок эч кандай. Анан дагы айта кетчү нерсе, Сооронбай Жээнбеков
тың командасы менен ошончо чогулган элге каршы ок атылган. Анан биздин талабыбыз эң биринчилерден болуп биздин талабыбыз ушу Сооронбай Жээнбековдун экс макамын алыш керек. Бийлик башындагылар, парламентте отурган депутаттар, в частности ошол Садыр Нуркожоевич сизге кайрылабыз. Сооронбай Жээнбековдун экс макамы алыныш керек. Албетте тез аранын ичинде. Анан жоопкерчиликке тартылыш керек. Адамдын өлүмүнө, канча адамдын майып болуп калышына карапайым эл ушинтип эле калып кала бериш керек. Жоопко тартылыш керек. Обязательно жоопко тартылыш керек. Ошол биздин талаптар.